Таңмане программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Катарыбызга жаңыдан кошулгандар бар болсо, анда кош келиңиздер дейли. Ал эми биздин студиябызга дагы да болсо конокторубуз келди, тааныштыралы. Ооба, конокту тааныштырганга чейин мен айта кетчү нерсе, албетте баягы кыргыз жаран болгондон кийин бир гана өзүңдүн пайдаң ойлобостон бүткүл элдин пайдасын ойлоп, мен кыргыз деп соккон жүрөктүн бири патриот, чыныгы патриот мырза биздин конок студиябызга келди. Айкөл спорт клубунун негиздөөчүсү, аны менен катар Деловая аудитория журналынын негиздөөчүсү, эл аралык ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири биздин студиябызга келди. Да, саламатсызбы. Тынчтыкбек мырза, кош келиңиз. Кубанычбек мырза. Кубанычбек мырза. Кечирип коюңуз. Мына эң алгачкы эле суроо болсун да. Өзүңүз эң алгач көбүнчө ушул Москвада, Орусияда биздин мекендештерибиз ошол жака иштегени барганда, аларды баягы ишке орноштуруу же болбосо башка иштерин карайт экенсиз да, көбүнчө жардам берүү максатында. Эң алгач өзүңүз эмне болуп баргансыз ал жака? Бул 2007 жылы Питер шаарында бир чоң семинар өткөрүлүп, ошол семинарга барып билим алайын деп барган болчумун. Ошол боюнча Питер шаарынан Москва шаарына келип, Москваны бир аз көрө кетейин, тааныштар эле кирип, тааныша кетейин, жолуга кетейин, учураша кетейин деп эле ошентип эле кокусунан калып калдым. Анан кийин кокусунан калып ошондон бери 11 жылдан бери ошо Москва менен Бишкектин ортосунда. 11 жылдан бери. 11 жылдан бери. А дегенде Айкөл спорт клубунун жөнүндө сүйлөшөлү, ошол тагы сүйлөшөлү. Азыркы учурда кыргыз мушкерлери өздөрү аябай бир жакшы ийгиликтер жаратып келип атат. Анан мен буга чейин бир аз баягы спорт менен дагы машыгып жүрөм. Анан баягы ошол эле спорт кайсыр бир мелдеш болуп атканда комментировать эткен комментаторлордун сөздөрүнө бул Кыргызстандан келген мушкер деп эмнегедир мындай тоготпостук бир мамиле жасашат эле. Бирок азыр алардын сөздөрү дагы, алардын бизге болгон, биздин мушкерлерге болгон көз караш дагы өзгөрүлдү. Балким сиздер ошол спортту өнүктүрүү, ошол эле Айкөл клубту ачып, ошол жерден мисалы спорт чеберлерин тарбиялап турганыңыздардын бири болсо керек. Кандай кайсыл убактарда ошол нерсеңизди баштадыңыздар жана кантип баштап калдыңыздар? Эми Айкөл спорт клубун баштаган себеп бул биринчиден менде өтө көп спортчу тааныштар бар эле. Анан кийин ошол менен биргеликте ушундай Москвадан бир өзүбүздүн спорт зал болсо деген ой кетти. Анан кийин ошого жараша спорт залдарды карай баштадык. Ошентип отуруп биринчи арендага алып, кичинекей помещение арендага алып, аны спорт жабдыктар менен жасап, анан кийин биринчи тренировканы ошо кенедей помещениеден баштаганбыз. Андан кийин бара-бара ошол клубду легалдаштыруу убактысы келип калгандан кийин легалдаштырып, андан тышкары чоңураак помещение алып, ошо кыргыздарга, мекендештерге жакшы условия түзүп берип, анан атактуу спортсмендер чыгып келди. Мисалы үчүн Дастанали Шаршеев деген Айкөл спорт клубунун тренери болот. Урматбек уулу Болотбек деген күчтүү спортчубуз бар. Андан тышкары көптөгөн спортчулар бар. Эми бул биздин балким дээрибизде баягы өзүбүздү коргоо, бирөөнү коргоо, баягы баатырчылык дегенчи. Ошол дээрибизде болгон үчүн азыр көп мындай башкы турнирлерде кыргыздардын дагы көп спортсмендери чыгып, баягы 2008-2009 биз турнирге барсак, ал жерде Кавказ спортчулары көбүнчө мындай үстөмдүк кылып турса, азыр баары тескеринче кыргыз спортчулары үстөмдүк кылып, желегибизди көтөрүп, желегибиз менен ак калпагыбызды кийип туруп ошол жерден медалды мойнуна илип атканда, ошол эки спортчуга эң мыкты жетишкендик болуш керек. Сиз туура айттыңыз, ушул биздин спортчулар азыр мыкты даражада. Кудай буйрса эми чет элдеги чоң промоутерлерге чыгып, ал жерден өзүбүздү көрсөтүп келатабыз. Анын бири, мисалы үчүн, Валентина Шевченко UFC'де бул эң биринчи промоутер болуп эсептелинет. Ошол жерде өзүн жашынакай көрсөтүп, эми жакшы тилекти каалап кетели, ошол UFC'нин курун Кыргызстанга алып келсин деп. Анан сиздердин ошол Айкөл клубдагы машыгып жаткан спортчулар кайсыл учурда болсом, жакынкы учурлардагы UFC'ге бара турган алда койгон пландар, анан ал жака барыш үчүн эмне кылыш керек, ал жака барыш үчүн бизге эмне жетишпей турат азыркы учурда?
Эми бир канча мындай. бой керек ал үчүн, Ооба, биринчиден биз ошо Москва шаарында эмгектенген биздин жарандардан түзүлгөн спорт клуб болуп атпайбы? Анан кийин жигиттер грузчиктер, жигиттер поварлар, жигиттер официанттар, жигиттер жеке ишкерлер. Анан күндүз иштешет, кечинде келип туруп маш кылышат. Анан кийин ошентсе дагы болбой жакшы тажрыйбаларды көрсөтүп келатат, жакшы жетишкендиктерди. Эгерде профессионалдуу спортчу болом десе, киши ал жигит биринчи ирет эртеден кечке ошо спорт залда болуш керек. Анын үчүн сөзсүз диетолог болуш керек, врач караш керек, бир нече тренер караш керек, өзүнүн жакшынакай ошо командасы болуш керек, анан менеджери болуш керек. Менеджер бул ушул чоң промоутерге чыкканга чоң орунду ойнойт, себеп деген спортчуга турнир таап берип, промоутер таап берип, ошону реклама кылып, ошону астыга түртүп, сүйлөшүп, себеп спортчуны өзү жалгыз кыла албайт. Ошо менеджерден көп нерсе таасир этет. Ошо менеджерлик жагын, промоутерлик жактан азыр өнүгүп келатат кыргыздардын арасында. Ошол жагын өнүктүрсөк, биздин спортчулар жакшы ийгиликтер жаратат деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Эми ушул Москва шаарында деловая аудитория деген журналыңыз чыккан. Ошол жактагы мекендештерибиздин ийгилиги туурасында жазылып чыгат экен да. Тиражы канча, деги эле окурмандары көбөйүп атабы ушулар туурасында айтсаңыз. Журнал өзү жалгыз глянцевый журнал болуп эсептелинет, ошо Россия жергесинде кыргыздардан чыккан. Анан кийин ал журналды биринчи түзгөндүн чыгарардын астында биз өзүбүзгө бир максат койгонбуз. Мисалы үчүн чет элде, бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөндө көбүнчө жана патриоттук сезим өзгөчө өрчүйт экен да. Анан кийин бир суроо берсе, мисалы үчүн Райфайзен деген банк бар. Ошо кимдики десе, мисалы үчүн немистердики деп сүйлөйт. Тройка диалог деген компания армяндардыкы деп сүйлөйт, мисалы үчүн. Анан кийин ошол деңгээлде дагы бир продукт чыгаралы деген оюбуз кетип, анан журналды ойлоп чыктык. Мисалы үчүн журнал кимдики дегенде конкреттүү адамдын атын айтпайт да. Мисалы үчүн башка диаспоранын өкүлдөрү көрсө, бул кыргыздардык деп айтат. Кыргыздар ушу журналды чыгарат деп. Журнал болсо биздин Россия жергесинде эмгектенип жаткан ийгиликтүү мекендештердин тарыхын, алардын жетишкен ийгиликтерин чагылдырат. Андан тышкары журналдын негизинде жылына бир жолу тандоо болуп турат, англисче айтканда awards. Деловая аудитория awards. Жылдын мыктыларын тандап турабыз. Ишкер, жылдын мыкты адамы, жылдын мыкты бизнес айымы, жылдын мыкты коомдук ишмери. Бир гана Москвадагы эмгектенген. Россиядагы. Россия боюнча. Жалпы Россия боюнча. Жалпы Россия боюнча. Мисалы үчүн спортсмен, мыкты спортсмен 2018-жылы Дастанали Шаршеев болду, себеп деген кыргыздардын атында дөңгөлөтүп чыгарды. Жылдын мыкты адамы деп 2017-жылы Марат Исаев деген жана поездга секирген жараныбыз болду. Жылдын мыкты коомдук ишмери деген атактуу коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев деген байкебиз бар, ал киши болду. Ошентип бул кандайдыр болсо да кыргыз биздин жарандарыбызга чет элде жүрсө бир аз болсо дагы өзүнчө түрткү берет ошо ишине деп. Анан быйыл өзгөчө кылдык, өзгөчө кылып сайттан тандоо жүргүздүк. Ошол жерден анан кийин ошо биздин тандоодо өтө көп киши катышып, өзүнүн мыкты инсандарын тандап алышты. Кийинки ассоциация бул дагы сиз ошол ассоциациянын негиздөөчүлөрүнүн бири экенсиз, эл аралык ишкерлер ассоциациясы. Кандай кызмат алып барат, эмне кылат? Эми чоң миграция Кыргызстандан Москвага 2010-жылдан баштады. 2000-жылдын башында миграция жаңыдан өрчүп баштаган болчу. Анан кийин биздин көп жарандар байга Россия, Орусия өлкөсү бизге байга ага өлкө болгондуктан ошо Орусия өлкөсүнө көбүрөөк катташып, ошол жерден өзүнүн турак жайын таап иштеп калышты. Ошол 2000-жылдын баштарында бизди баягы жөнөкөй рядовой мигрант катары көбүнчө кабыл алышты эле да. Анан кийин 2010-дон баштап мекендештер ал жерде көбөйө баштаганын себеби менен ишкер адамдар да көбөйө баштады, ийгиликке жетишкен адамдар да көбөйө баштады. Анан кийин мындай бир ой келди, ошо ишкер адамдар чогулуп туруп, барыбыз көбүнчө жаш мекендештер, ишкерлер барыбыз бир андан көрө чогулуп бир уюм болбойлубу? Бирибизге асказоо бололу, бирибизге жардам берели, көмөк көрсөтөлү, бирибиздин продуктубуз менен бирибиз колдонолу.
деп туруп, ошол бир башында 20 чакты ишкерлер чогулуп туруп, ушул эл аралык ишкерлер ассоциациясын түптөп, анан кийин биз ошо бизге керек болгон жардамдарды, муктаждарды биз ошо топ болуп туруп, анан кийин биздин элчиликке жеткирели, биздин Минэкономго жеткирели, Кыргызстандан балким кандайдыр өндүрүштүк товарларды Москвага алып келип атсак, ошол жагынан жардам сураганга уюм керек экен деп туруп, ошо эл аралык ишкерлер ассоциациясын түптөп алганбыз. Ошол азыркы учурда бир Кыргызстан, Россия, Казакстан болуп отуруп, бир 50ден ашуун ишкер мекендештерибиз бар. Кудай буйрса, биз да өзүбүздүн деңгээлде кичине да болсо ошо экономикага өзүбүздүн салымыбызды салып атабыз. Мисалы, жогорудан бери сиздин иштериңиз жөнүндө айтып келе атабыз. Мына сырткары курулуш компанияңыз да бар экен дегендей. Анан деги эле бир канча жумушту алып кетүү сиз үчүн оңойбу? Деги эле ишкерликти кантип башташ керек? Мисалы, азыр биздин көрөрмандар арасында бар болуш керек, мен да ишкер болгум келет деп. Аларга кандай кеңеш бере аласыз? Эми ишкерлик деген сөз, менин оюмча, орустарда бир жакшынакай сөз бар. Лидером не рождается, лидером становится деп. Ишкер болуш ар бир адамдын колунан келет деп ойлойм. Бирок ошого бир аз кичинекей болсо да кыймыл аракет керек да. Мисалы үчүн, спортсмен болушта өзүнүн адамдын өзүнчө бир ошого таасири болуш керек, ошого бир аз окшоштугу болуш керек дегендейчи. Орусча айтканда предрасположенность. Дүйнөдө мыкты чуркаган спортчу бар, Усейн Болт деген, эң мыкты номер 1. Ал адам болсо өзүнүн бою узун, буту узун, ошого бүт шарттары жаратылыш өзү түзүп койгон экен да. Анан кийин бул ишмерчилик болсо, ага карабайт экен. Сенин боюң чоңбу, кичинекейби, ошон үчүн муну ар бир адам түзө алат. Просто эң негизгиси алдына чоң максат болуш керек экен, ошо максатты калдап туруп, андан кандайдыр бир орусча айтканда причина, себеп болуш керек экен. Ошо себеп болсо, мисалы үчүн, менин биринчи себептерим бул мага дайыма чоң авторитет болгон атам болгон да, ийгиликке жетиштин ата-энем болгон. Ошо ата-энемдин ата-энемен бир неме алып калайын, жакшы сөз алып калайын, ата-энем мени мактап калсын деп биринчи ийгиликтерим ошо ата-энемден ыраазычылык алып калайын деп ошол аракет кылган иштерим ошол болчу. Биринчи айткан ийгиликтерим ошол, ата-энеме рахмат ошол себептен. Эң алгачкы иштеген жумушум ушул Орусияга барганда бармен болуп иштеп баштагам дедиңиз да. Ошолор туурасында айтып берсеңиз. Анан кантип ишкер болуп кеттиңиз? Эми бармен болуп иштеген Питерден Москвага келип туруп, анан кийин ошо жүрсөм айтып калышты, андан көрү бир аз иштеп кетпейсиңби? Эми Кыргызстанга барганда жетишесиң деп. Анан кийин айлык канча деп сурасам, ал кезде ошо орточо айлык бир $500 экен. Ал кезде $500 Кыргызстанда демек мындан 10 жыл мурун болчу? 10 жыл мурун, ошо 2007-2008 жылдардын башында. Анан ошентип анан ойлой баштадым, кандай ишти алып барсам деп. Өзүм туризм академиясынын бүтүрүүчүсү болом, биринчи профессиям. Анан ал жерден ошол Ысык-Көлгө барып, бир аз практика өтүп, Аврора деген, Кыргызское море деген биздин санаторийлерде практика өткөн болчумун, официант болуп. Анан кийин же официант болоюн, же бармен болоюн деп, анан кийин жанагы «Работа» деген газета бар эле чоң. Ошону алып туруп чала баштадым. Москвадан. Чалып отуруп, бир жана орустарда жакшы сөз бар. Закон больших чисел деп коет да, көп сандын белгиси. Эгерде сен 20 номерге чалсаң, 20дан сөзсүз 2 чакырат, 40 номерге чалсаң сөзсүз 4 чакырат, 60га чалсаң 6 чакырат. Анан ошондо бүт баарына чалып чыгып, списокто чакыргандарына бардым. Барып эле ушундай тажрыйбаң барбы дейт. Мен бар дедим. Эми тажрыйба болгондо бармендикте бул жерден ал кезде баягы алкоголдук напитоктор, кофелер көп өнүгө эле. Анан ал жакка барып кофенин 6 түрү бар экенин билдим. Биринчиден. Экинчиден алкоголдук напитоктордон, коктейльдерден тышкары виски дагы бир нече сортко бөлүнөрүн билдим. Коньяк да бир нерсе сортко бөлүнөрүн билдим. Анан тажрыйбам жок эле, ошол жерде бир менеджер Настя деген кыз бар эле, ошол жерге жардам берип,
мен сага бүт баарын үйрөтөм деп ошо биринчи жумушум бармендиктен ошентип башталып калды. Анан кийин мен ошо 1,5 жыл иштеп туруп эле анан кийин кайра Бишкекке келем деп тилегимде болсо жаман жанагы Golf 3 маркасындагы бир машина алып алсам деген оюм бар болчу. Ошол ойдон 5 жылдан кийин келдим анан. Курьер болдуңуз кийин. Анан эмне машина алдыңыз? Анан баягы тилеген машинем Golf эле ошо Golf. Андан чоң болуп кеттиби? Golf алдым, бирок Golf'тун акыркы моделин алдым. Жаңы моделин. Анан бул Айкөл спорт клубунда азыркы учурда канча спортчу машыгат? Азыркы учурда Айкөл спорт клубуна бир 300дөн ашуун спортчу катышат. Ошого бүт шарттар түзүлгөн, Бүт баары шарттары түзүлгөн, бүт баары мигранттар, баягы жумуштун ордуна карабай турнирлерге катышып, баягы өзүнүн ийгиликтерин көрсөтөт. Жалаң кыргыз мушкерлерби же? Көбүнчө кыргыздар, башка улуттар да бар, бирок биздики ошо көбүнчө кыргыздар болот. Айына канча сом, канча рубль төлөйт? Бул жерде бизде социалдык проект болуп эсептелинген. Мисалы үчүн коммерциялык тарабы бул аз, көбүнчө социалдык тарабы баягы мекендештерге жашынакай шарт түзүп берүү болот. Анан кийин ал спортзал бул эл аралык кишилер ассоциациясынын өкүлдөрүнөн да каржыланат. Ошол себептен социалдуу проекттердин бири болот. Төлөнбөйт. Төлөнбөйт, Мына сонун. Телегөрүүчүлөр ойлонуп баштады болуш керек. Ушундай жумуштарды аткарган мырза кайсыл жердин кулуну болду экен деген суроо жаралып болуш керек. Үскөл областынын Үскөл районунун Темир айылынын кулуну болом. Жашым 33-тө. 3 баланын атасы болом. Келинчегим ошо балдары менен азыр Москва шаарында. Септеген улуу балам 2-класста окуп атат. Кызым бала бакчага барып атат. Ошол себептен мен бияка ишкерлик боюнча бир 10 күнгө 2 жумага келип, кайра барып, ошентип эки шаардын ортосунда. Орусия менен Кыргызстандын ортосунда жүрөт экенсиз да, Ооба. Сизге чоң рахмат айталы. Анан албетте сиздей патриот жигиттер, кыргызым деп күйгөн жигиттер, анан ошол эле Кыргызстандын туусун көтөрөлү, жолусом кыргыздардын атын дүйнөгө тааныталы деген жигиттер көбөйө берсин. Сизге чоң рахмат айталы келип бергениңизге. Бизде конокто ишкер Кубанычбек Осмонбеков болду. Ыраазычылык билдиребиз. Таңманай программасын уланталы.